Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, жайыт, айыл чарба маселелери, аймактын суу менен камсыз болуусу, калктын аялуу катмарына камкордуктар, жергиликтүү кеңешке келген жаңы жүздөр жана башка ушул сыяктуу маалыматтар менен ачык өкмөт долбоорунан тааныша аласыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ободо ачык өкмөт уктуруусу. Сиздер менен мен Айзат Түмөнбаева. Бүгүнкү күндүн темасы жергиликтүү кеңештин депутатынын ишмердиги муниципалдык стаж катары эсептелинеби деген суроонун үстүндө жооп издесек. Бул жергиликтүү кеңешке депутат болуп турган маалда эмгек стажысына кетеби деген суроо болот. Ушуну мен так билбейт экенмин. Жергиликтүү муниципалдыкка кирбейт да, же киреби? Бул айыл өкмөт катчы эмнелер булар жана өкмөт эмнелер муниципалдыктарда аларчы. Мен ушундай сыяктуу түшүнөм да. Бул жергиликтүү кеңештикке муниципалдыкка кирбейт го деп эметем. Стаж катары кирбейт го деп эсептейм да. Себеби булар постоянно жумуш орду менен камсыз эмес, акча алышпайт, кирбейт деп ойлойм. Кеңештин депутаттыгынын ишмердигин муниципалдык стаж катары эсептетип, жумуш орду менен камсыз болгон каарман издедик. Каарманыбыз учурдагы иш кызматына карап, аты жөнүн атоодон баш тартты. Бул мурун 2012 жылга чейин муниципалдык кызматкер деген статусу бар болчу жана эмгек стажы катары эсептелчү. 2012 жылы Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турганда мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, жергиликтүү кеңештин депутаттары анан муниципалдык кызматка кирген мыйзамды жокко чыгарып салган да. Атамбаев кайсы жылдар экени эсимде жок, бирок кайра президенттин указы менен депутаттык муниципалдык кызматка кайра киргизилген. Депутат болуп шайланган 3 жыл мөөнөт кирип, мен ушул эмгек стажынын муниципалдык кызматкер деген стажынын эсебинен ошону киргендиктен мен айыл өкмөттүн башчысы болуп шайлангам. 2012 жылкы жаңы мыйзам боюнча депутаттык муниципалдык кызматы алынып ташталгандан кийин ошонун себебинен кайра 6 ай стажы жетпей, мен айыл өкмөттүк башчылыгына талапкерлигимди кийин алып коюшкан. Кайра шайлоо кирбей калгам. Жергиликтүү кеңештин депутатынын ишмердиги муниципалдык стаж катары эсептелинеби? Эсептелинет. Ооба, эсептелинет. Быйылдан баштап эмеге книжкасы эсептелинет. Быйылдан баштап. Мурун жок беле? Жок. Муниципалдык кызматка кирчү мурунтан эле. Жергиликтүү кеңештин депутатыбы? Жок. Муниципалдык кызматчы мамлекеттик кызматка киргенде муниципалдык кызмат стажы мамлекеттик кызматчыга тийиштүү жеңилдиктери жана башка укуктары менен бирге мамлекеттик кызмат стажына кошулуп эсептелет. Ошентип, муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам депутаттык ишмердикти муниципалдык стаж катары эсептөөгө уруксат берет. Анткени жергиликтүү кеңештин депутаты калктын укуктарын жана кызыкчылыгын коргоого жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органында шайлоочулардын эркин билдирүүгө, ошондой эле жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө багытталган депутаттык ишти аткаруу үчүн жергиликтүү калк тарабынан шайланат. Урматтуу угарман, ободо ачык өкмөт уктуруусу болду. Баяндаган Айзат Түмөнбаева. Бул материал Фридрих Эберт атындагы Кыргызстандагы фонд тарабынан колдоого алынды. Материалдын мазмунундагы ой-пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт.